Адыл Жунус уулу эки жолу Кыргыз Эйр биздин аба жолдорду Кытайга берели деп эки жолу лоббировать эткен. Жана пандемия убагында Кытайдан келген күн помощту Адыл Жунус уулу ошонун макулдугу менен ким алат, ким албайт ошол чечип турган. Жетим тоо менен Кытайдын жана ошо Кытайга рудар кылып сатабыз деп аткан талапкер үчөөнүн ортосунда кандай байланыш бар? Жунус уулу Адыл деген бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт партиясынан. Ал Жунус уулу Адыл 1963 жылы Кытайда туулган, Кытайдын жараны аякта окуп чоңойгон. Кыргызстанга келип, жогорку окуу жайларынын биринде чыгыш таануу илими боюнча сабак берип жүрүп, кандайдыр бир табышмактуу жолдор менен жарандык алып, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш депутаты болуп отурат. Бул киши Адыл Жунус уулу эки жолу Кыргыз Эйр биздин аба жолдорду Кытайга берели деп эки жолу лоббировать эткен. Жана пандемия убагында Кытайдан келген күн помощту Адыл Жунус уулу ошонун макулдугу менен ким алат, ким албайт ошол чечип турган. Жана түптөгү Жыргалаң шахтасын айрым күчтөр жасалма банкрот кылып инвесторлорго бергенде, ал инвесторлорду Адыл Жунус уулу тартып келген. Бүгүнкү күндө Адыл Жунус уулунун кен байлыктарды казып иштеткен дагы компаниясы бар. Ошол себептен биз жана Садыр Нуркожоевич коррупция менен күрөшүү комиссар болуп отурганда, ошол Садыр Нуркожоевичтин колунан мекенчил ордени менен сыйланган Адыл Жунус уулу кайсы эмгеги үчүн билбейбиз. Булардын тыгыз байланышы бар. Жана эң негизгиси, урматтуу достор, Ибраимова 100 деген даректе жайгашкан 2010 жылдагы Ата Журт партиясынын штабы болгон. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин штабы, ошол мекеме, имарат Адыл Жунус уулунун атында катталган. Мына бул жакта тыгыз байланыш бар. Ошол себептен биз жетим тоо Кытайга жең ичинен соодаланып кетти, сатылып кетти деп кооптонуп, кыймылды түзүп, бүгүнкү күнү короого алып жатсак, Садыр Нуркожоевич Нарынга болгон иш сапарында үгүт иштери менен барып, жетим тоону короого издеп, кыймыл түзүп алып, жигиттер бүгүн тура эмес иш кылып атышат. Биз кризистин сазына батып кетсек, жетим тоонун кимге кереги бар деп, экономикалык караңгылык, экономикалык сабатсыздыкты көрсөтүп, бүгүнкү күндө бизге акарат келтирип атат. Биякта жетим тоону биз Кытайга сатылбасын, жана Кумтөрдө бүгүн канча алтын казылып кеткен болсо, болжол менен дагы ошончо запасы турган Кумтөрдө алтын жок деп, президент болсом ошол жетим тоону иштетем деген жаран ошол адамдын колунда бийлик турганда жетим тоого иштелишине биз карамача каршыбыз. Себеби биз чочулап турабыз, жетим тоо Кумтөрдүн тагдырын кайталап калат. Бир уч мафиянын тагдырын кайталап калат. Биздин каршы турганыбыздын дагы бир орчундуу себептеринин бири, жетим тоого мамлекеттик ишкана ГП түзүп, ага башчылыкка Темир Сариевди алып барганы да бизди кооптондуруп турат. Себеби Темир Сариев премьер-министр болуп турганда аксыдагы Унгартоону сатып жиберген деген документтер бар. Жана балыкчы корунду жолу салынып атканда, тендер ойнотулганда, мыйзам боюнча ата мекендик компанияга бергендин ордуна ал арзан салып берем деп атканына карабай, 1 миллиард 200 миллионго кымбат салып берген, жана ошол убакта жол салганга лицензиясы жок
Кытайлык Лонгхай компаниясына берип койгон. Ошол себептен премьер-министр болуп турганда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобогон жаран Темир Аргенбаев Сариев бүгүнкү күндө жетим тоонун ишканасына башчы болуп келсе, дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобогондон биз күмөн санап жатабыз. Ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатабыз. Ошол себептен жетим тоону коргоо кыймылы бүгүн чечим кабыл алды. Бардык иштер токтотулсун. Эң биринчи кезекте биздин талап толук кандуу геолог разведка деп коюп чалгындоо иштери жүрсүн. Жана ген байлык эч качан жалгыз жатпайт. Ал жакта темирден башка дагы кандай элементтер бар, кайсы металлдар бар, эмне байлыктар бар, мунун баары коомчулукка ачык чыксын. Жана дүйнөлүк биржада руда түрүндө дагы жана концентрат түрүндө дагы бүгүнкү күндө баасы канча экени так жана ачык аныкталып коомчулукка жарыя болсун. Андан кийин экологдордун, геологдордун кеңеши менен жетим тоо казылып алынса жана иштетилсе кандай зыянга учурайбыз, экология кандай зыянга учурайт, ошонун баары жаап жашырылбай ачык айкын элге, коомчулукка айтылсын. Жана ошондон кийин бул референдум сыяктуу коомдук талкууга чыксын. Жетим тоону иштетебизби, иштетпейбизби? Ага чейин биз бүгүн караманча каршы туруп, эгерде жетим тоо ишке кирип баштаса, биз абдан өтө радикалдуу кадамдарга барганга даярбыз. Эң биринчи ачкачылык жарыялагандан баштайбыз. Бул жактан менин милдетим ошол жетим тоонун жергиликтүү тургундардын да аманаты, алардын суранычы, ал жакта жайыт бар. Ошол жайыт айыл бизде элек жеринде бардык эле мал чарба. Анан бизди кооптондурганы, тынчыбызды алганы биздин тарыхый дагы байлыгыбыз бар бул жерде. Манас эпосунда бир нече ирет айтылат. Алтыны аттын башындай, күмүшү сайдын ташындай деп. Ошол жерде Манас атабыздын сырткы душмандары менен согушканда ордосу болгон, тактика түзүү, өзүнчө штабы болгон ал жерде. Жана бүгүн ал жерде бардык жапайы кызыл китепке кирген жаныбарлар жана өсүмдүктөр өсөт. Ал жерде мөңгү бар. Бүгүн бардык 21-кылымда улуу державалар арасында таза суу тартыш боло баштайт. Ошол себептен таза сууну сактап калыш максатында, мөңгүнү сактап калыш максатында жана жетим тоону жан жаныбарлары менен, өсүмдүктөрү менен келечек муунга өткөрүп берүү максатында ошондой эле кен байлыктарды казып алууда зыянсыз технологиялар иштелип чыкканга чейин жетим тоого 50 жылдык мораторий кирсин. Бул жетим тоону коргоо кыймылынын талабы. Жана дагы бир сыйра Абдыл Жунус уулуна токтоло кетейин. Бул Абдыл Жунус уулун биз Кытайдын чалгынчысы, Кытайдын шпиону деген күмөнүбүз бар. Себеби Абдыл Жунус уулунун кайнатасы дагы жана бир тууган күйөө агасы дагы бүгүнкү күндө экөө Кытайда, эки аймакта губернатор. Атасы кайтыш болгондо 2020-жылы 13-мартта ошо Кытайга коюлган. Муну биздин бардык жогорку кеңеш депутаттары билет. Ошол себептен бүгүн Садыр Нуркожоевич Кытайдын чалгынчыларынын, Кытайдын шпиондорунун арасында калып калып, алардын жетегинде эч бир эколог менен, эч бир геолог менен кеңешпей туруп, жетим тоонун кемчиликтерин, артыкчылыктарын коомчулукка ачык жарыялабай туруп, жетим тоо маселесин көтөргөндү токтотсун. Биз талап кылабыз, мораторий кирсин. Бул этап менен адистердин, ошо тоо кен тармагын адистердин айтуусу боюнча, аны иштеткенге эле 5-6 жыл кетет. Өзүбүз иштетебиз деген бул карандай калп.
Себеби бийликте отурганда 5-6 жылдык бийлигинде ошол жетим тоону эптеп сатып, финансылык махинациялар, мафия, бир уч мафия байып алуу максатын көздөп жатканын биз ачык айкын айтабыз. Буга дагы бир косвенный, кыйыр түрдө далилибиз бар. Себеби Нарынга болгон иш сапарында Садыр Нуркожоевич айтты. Биз 2 жыл сатабыз деди. Бул деген суу кечпеген сөз. Эгерде бул жактан деген Садыр Нуркожоевичтин жетим тоо боюнча жана Руданын дүйнөлүк баасы боюнча кабар жок экенинен далили. Себеп дегенде 2 жыл сатабыз деп айткан бул өзү уят нерсе. Дүйнөлүк биржада Руданын баасы баланча доллар турат. Biz ушунча тонна сатсак Кытайдан кутулат экенбиз деп айткандын ордуна биз 2 жыл сатабыз деп атат. 500 кол менен. 2 жылда жетим тоонун 90% керек болсо Кытайга ташып бүтүп болду. Ошол себептен коомчулукту бизди колдогонго, жетим тоону коргогонго чакырып кетебиз. Бардык маданият кызматкерлерин, бардык спортсмендерди, бардык саясатчыларды бир муштум болуп түйүлүп, эң негизгиси кыргыздын жигиттери жетим тоо кыймылынын эшиги силер үчүн ар дайым ачык. Биздин талаптар аткарылмайын, жана биздин суроолорго жооп алмайын. Бүгүнкү күндө биз жетим тоонун иштетилишине каршыбыз.